Эфирде өлкөдөгү тартип бузган жарандарды жана алардын иш аракеттерин, мыйзам бузуу фактыларын чагылдырган ТВ кайгыл программасы. Студияда мен Каныбек Асанкараев, саламатсыздарбы? Кезекте Ош областынан даярдалган ТВ кайгыл программасы. Биздин чыгармачылык топтун бул аймактагы алгачкы иши Кара суудан башталды. Жергиликтүү айдоочулардын кылыктангандары биздин программада. Кененирээк жеринен алган кабарчыбыздын репортажы. Ош областындагы алгачкы эле иш Кара суу районунан башталды. Мында биринчи эле колго түшкөн айдоочу светофордун кызыл түсүнө өтүп кеткен, бирок ага көңүл бурбай кете берген. Андыктан аркасынан бараткан экипаж токтотуп, ордун протокол түзүп берүүнү чечти. Тербер коюм кишине. Не дейин айт? Бергиз келип атам. Не суроо бербейсиңер, жооп берип коем. Кайгыл милициясынын ишмердүүлүгүн чагылдырууну Сузак шаарчасынын борборундагы базарынан баштадык. Бул жактагы жолдун бир багытын жеңил унааларга жүрүүгө тыюу салып, белгилерин да коюшкан экен. Бирок жергиликтүү тургундар тартипти көзгө илбей жүрө бергенде адатка айланышкан. Айдоочулук көлүк, техпаспорт, айдоочулук көлүк. Знакты көрдүңүзбү? Рейд болуп атат. Знак бар ал жерде, кирүүгө мүмкүн эмес деген. Бош бар бош. Запад, запад. Бош бар бош. Торгай, доступ. Так, Мамат Кабыл уулу Мамыржан, а? Кара суу тынчтык 5. В1 категория экен. Налогуңуз төлөнгөнбү? Налог, а? Знакты көрдүңүзбү? Жол белгисин кирүүгө мүмкүн эмес деген жол белгисин. Көрүү капым менен бир жол кечини Розада. Шеп. Ашы. Бул балага протокол толтурулуп кой берилди. Жол белгисинде баш ийбегендердин кезектегиси болсо көпкө күттүрбөй келип калды. Арты менен ак Toyota Windom менен Honda Fit үлгүсүндөгү унаалар. Мына КамАЗ айда дебейсиңби? Батпай калдым. Спец машинаны алып кой. Toyota'нын айдоочусу жакын болгондуктан колго түшүп берди. Ал эми Honda Fit'тин болжол менен жаш айдоочусу качып кутулду. Мукта. Качкан унаа туурасында ошол эле замат маалымат берилип издөөгө алынды. Бирок аркасынан эч ким кубалабады. Ал эми ордунда турган экипаж токтоп берген Toyota'нын айдоочусуна барды. Мен давлеттин микрофонун иштемей келдим. Четерака токтоп турсаң, рейд болду. Четерака токтоп. Четерака. Томаско. Koyasın mı yaparız? Şurada. Koyun ben hazır. Başka işler mi? Tutturmaz ne abi? İşte maşineye koyalım. Tamam şöyle yapalım işler mi? Tamam ne maçın yapalım? Rabatlar var da rabat şu. Ne yapalım? Ne çalışalım? Аркасынан кайрадан жеңил унаалар келе беришти. Булардын бири тартип сакчылар тааныйбы деп Бакыт Анарбаев аттуу кишини ташыйм деп жаш бала келди. Тартип сакчылар болсо анысын тааныса да таанымаксан болуп документтерин алып койду. Ал эми бул баланын аркасынан келген Subaru Forester унаасы тоссо да алыс барып токтомуш болуп базар аралап качып кетти. Документтер жакшы. Жайында. Бактыген алдын келип атам го. Кайсы убакытта чагыз? Анарбаев. Айдоочулук көлүк. Ерешев Алла Валерьевнага таандык автоунаа экен. Азыр айдоочулук көлүгүн көрөбүз. Айдоочулук көлүгү бар экен. Айдоочулук көлүгүңүз барбы? Ооба. Бар экен, шопурчулук бар экен.
Ketmedi ütü. Ya karap koysa öyle samat ya. Ketip kaldı karap koyacak. Hadi. Onda cür. Çok bu. Ha? Hadi çok böyle. Biraz hap otur. Onda steak olur. Жүріңіз. Стәңге кетеміз. Бул айдоочунун айдоочулук көлүгү жок экен. Андыктан унаасын айыпына токтотуучу жайына алып бармай болушту. Бирок жаш бала бул тыянакты угуп жоопкерчиликтен качуу аракетин кылыппы, унаамдын майы түгөнүп калды деп от алдырбай отуруп алды. Benzin tügündü kaldı. Benzinden tügündü. Süret basam alıp ketebиз мен, alıp ketişimiz gerek. Kaça tügündü öyle? Ha? Benzinden tügündü. Нағай, бір жол нағай келіп кімде қалды. Эвакуатор чакыртышса да алып кетебиз деген тартип сакчыларды угуп, бул бала досторуна чалып бензин алып келип бергиле демиш болду. Ага кайгылчылар макул болуп, күтө турмай болуп, буга чейин колго түшкөн Toyota Windомдун айдоочусуна протокол толтуруп жатышты. Tamam oturun ben ataya bir yerde cürsem dedim ben. Ben bize de vermem de ben. Çok he. Sen ciresizse ben öz yalnız olsam kan. Steak'e altı koyalım. Steak'e getiririz abi. Ya palvan. Bak. Жаш баланын майы келгиче Toyota'нын протокол толгуча Матиз жол белгисине башыйбай кирип келди. Аны токтотуп алып, документтерди сурашканда убактылуу айдоочулук көлүгү менен чыкты. Албетте биринчи айыбынан кутулбай туруп, экинчи ирет тартип бузгандардын тыянагы айыпына токтотуучу жай экени анык. Ha, kayboldu. Pasporttan kana? Bir yılda doğru telefonu. Anıboyev Begali ha? Amat Haliloviç. Качканды жакшы көргөндөрдүн катарын анан Lexus үлгүсүндөгү жол тандабас толуктады. Тартип бузуп кирип келген үчүн кайгыл милициясы тосса, бул унаанын айдоочусу кандай сыңар деп учурашып, кете бергенди туура көрдү. Бул жолкусунда бошоп калган тартип сакчылардын бири аркасынан түштү. Бирок жол тандабас таптырбай кетип, аны издөөгө гана жарыялап тим болушту. Айтмакчы, бул унаабы же айдоочусу Кара Суу районун тейлеген улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисине таандык деген сөздөр болуп жатты. Балким ошонусуна таянып учурашып эле кеткенди туура көргөндүр. Cügalamı nerede? Cügalamı. Hakikaten görüp koydum. Bayda znak var. Znak gördüm. Cügalganı kelip otam. Cügalışka mümkün mü nerede? Тико унаасынын айдоочусу баш ийгиси келген жок, бирок токтоп берип документтеринде кайгылуучунун колуна тапшырды. Ал эми протокол толтурууга келгенде нааразы болуп, ар нерсени айтып жатты. Ал гана эмес, буга кошулуп, мындан мурдараак эле протоколдордун көчүрмөсүн көтөрүп кеткен ак Toyota Windомдун айдоочусу да келип, айыптын көлөмүн көрүп, тартип сакчыны ооз калгыс сөздөр менен сөгүп коркутуп жатты. Görmeysin mi? Ölçüde çıkıp. Ben görüp geldim ben. Kördür şurada. Sen paravanı bir yıl kalıp boğansın. Tartmam onu. Ne kılarsın? Ondan satarsın 30 olacak zaman. Satıyor 30 olacak zaman. 235 bir. Yok tutamıyor. 30 olacak zaman. Niye 30 olacağız ama? Niye? Bunlar kapatmaya gerek sana. Ben onu gördüm yok. Görmedin de yazıp koydun ama oldu. Bizdak yok o. Biraz Bas. Bas. Ha? Bizdak durat yazısı yok. Bizi taksi, ekspres makinede ötüşkü mümkün. Kana yazıp koy koy. Спецмашина. Спецмашина кирбейт беке. Спецмашина gelin. Ben bu nerede buncuk demin.
Bana tavır alamın yerden. Kандай патент документтериңиз бар? Yok, Спец ben машина nerede деген. un taşıyım yerden. Спец машина, техпаспорт, Yok, спец ben машина. un taşıyım. Ben azı bana nereden çıkıp atmayayım bu. Nerede? Znakta жазуusu yok, oçul öyle. Basıp var gibi. Жок, аякта бирок кирбегиле деген знак турат да, туурабы? Ha kirve gilemez. Oğlum öçürüp de çıkarım saate kaçayım, başka çıkacağım. Жок. Ошону жазып койгула. Кирпич знакты көрдүңүзбү? Ya ошону жазып койгула. Ошону жазып коюп tabii saklılar. жазбайт да. Ha? Kim жазады onu? Аны ушу фрод жактара бериңиz да. Журналисттер көрөт. O yerler. Ne kadar? Turup dur. Sen o znaktı oңдап koyan hangi jaz? Ал протокол вообще тиешпеңиз. Znaktı oңдап koygула. Знакка, если претензияңыз болсо, айтыңыз. А бияка Претензия кылып бар. аткан ишине тийишпеңиз. Претензия бар. Жазбасын знакка. Протокол тем более тийбеңиз аны. Жазба знакка. Sen znaktı oңдап koyan hangi jazdırlar? Ben oğluyum onu. Kim oңдайды onda? Men oңдайм ба? Garanti Ya men oңдайм ба? oğluyum. Oңda sen gel imеш oңdatkan sen akın var. Doğrusu bilesin, çalıştı bilesin, başka işler sen bilmiyorsun. Onu gel ben getirip ver. Oңda diyem, Oңda sana oyum gideceğiz. Garanti Ben o kol koymayayım. Siz kolay böyle koyun kolunu gereği yok. Sen yürüyün kalsın da kolluk gereği yok. Ey, нападение кылбаңыз. Нар туруңуз. Çıktı şunu. Sen bu yolu oңda bakasın. Че такое? Глегеле кишисиз, чоң эле киши. Ya правила бойынша iş kıl. Правила бойынша iş. Сизге айтып да запрещенный знакты өтүп кеттиңиз Yok, деп. знак ötken yok. Нар туруңуз. Тоскоол кылбаңыз. Тиконун айдоочусу туурасында сөз кылсак, ага учурда протокол толтуруп жаткан инспектордун айтымында буга чейин да тартип бузуп түшүп жүргөн. Акыркысы эле мас абалда унаасын башкаргандыгы үчүн айып тагылып, унаасы камалган эскертип жатты. Жана анда да баш ийбестик көрсөтүп ишке тоскоолдук жараткан экен. Бул жолкусунда да бир топко чейин мүнөзүн көрсөтүп отуруп, убактылуу айдоочулук бөлүгүндө албай кетип калды. Düşman. Mas bolup afford etken. Ошону укуңуз келип атат. Sen uğursun, çatırasın. Mas кармаган мен. Мас абалда айдап жүрөт экенсиз да демек. Ошо 12 миңге түшкөн бул. Кол койбойсузбу? Убактылуу айдоо көлүгүн албастан баш ийбей кетти. Кол койгон жок. Жолу береми толтурулду. Парасы пыйымын апарып тапшырабыз, раптыр менен кайрылабыз. Убактылуу көлүк албай кеткендиги үчүн. Убактылуу айдоочу күбөлүгү алдагы бөлүмгө алып барып тапшырылат, э? Ооба тапшырылат кошо. Тиркелди. Бул жерде убактылуу көлүгүн протоколдун үлгүсүн алдым деген белги бар да. Бул жерде кол коюп турган алыш керек эле. Бул кол койбой кетти. Кезек акыры кайра айдоочулук көлүгү жок кара түстөгү Hyundai унаасына жетип, майы келбеген унаада отура бергенден өзү да тажадыбы, газ менен оталдырдым деп айыпына токтотуучу жайына жеткирип берди. Эсиңерге салсак, бул жакка бул унаа менен чогуу ак түстөгү Fit унаасынын убактылуу айдоочулук көлүгү менен тартип бузган айдоочу да келмек. Бирок анысы тартип сакчылардын кароосу жок калгандан пайдаланып качып кеткен экен. Андыктан айыпына токтотуучу жайына бул унаа гана келип камалды. Ne деген? Айдоо бөлүгүн. Акча бериптир. Үйдө калыптыр. Бул иштер жыйынтыктагыча убактылуу айдоочулук бөлүгүн албай кеткен Тиконун айдоочусу да жетип келди. Мүнөзүн көрсөтүп таарынып кетип калган байкебиз жакшылап ойлондубу, кагазын алууну туура көрдү окшойт. Кайра келдиңизби? Alıp gitmeyeyim mi? Времени. А жана ордунан эмне алган жоксуз? Havay mı? Al şey televizyonuna. Al, al. Vermez miyim? Vaktim çok mu? Ой, туруңуз, бул көрүп атасыз го, жалгыз иштеп атат. Туруп туруңуз. Жана ордунан убагында алып кетти. Абдурахманов ким? Байкебиздин негизиле чыдамы жок экен. Бир аз туруп кайра кетип калды. Бирок алыс кетпей кайра басып келди. Тартип сакчыларды оюнчук кылган айдоочу акыры протоколго да кол коюп, нааразы болсо да убактылуу айдоочулук көлүгүн алып кетип тим болду. Koygozu bu bol değil mi? Böyle ne az vuruş koydum az. İkinci ne Kaça sen kocazdın? 35 birge geldim ben. Kaça var? Yoksa. Azanla falan verin ama geçseniz alıp vereceğiz. Ya alışıyorsun. Ödümlü al oğlum.
Ya qancha so'mlik yozding? Ben yazıp berip koydum, ben aytamam sizin. Yaxşı atkazdım yazıp koydum. Oyqa salvanga men hozir reyt bo'ldi. Boshqa molda endi beracağım. Reyt bo'ldi hozir. Ya buna o'zi meni şey ma'qul deb qo'ydim. Nima ma'qul deyman? Ma'qul Doktor ötkeninizga. Men Ma'qul emasmi deb yazgan. yozib qo'yilgan. Ma'qul emasmi deb qo'ygan. Bunda ma'qul emasmi deb Qo'yru. Ma'qul emasmi deb qo'ygan. Ma'qul emas bo'lsangiz ma'qul emasmi deng. Ma'qul bo'lsangiz ma'qul deng oldin. Айтмакчы жумуштун башында болжол менен жергиликтүү улуттук коопсуздук кызматынын жетекчисинин унаасыбы же айдоочусу качып кутулган. Анын жетекчилерине бул маалымат жетиппи, эртеси кайра өз каалоосу менен Кайгул милициясына келип берди. Качып кутулганы жардам бербеймин деп, өзү келип документтерин тапшырып берип, протоколго кол коюп, убактылуу айдоочулук көлүгүн алып кетти. Bul aydoğuçu yol başkar gele yatıp yolluk telefon kullanğan için toxtatılğanında toxtatılğanında aydoğuçu Nurgali Batıralı militsiya xizmatkerine başı geçten toxtağa ketken. Yani kayra qaytıp gelgendik için özünde mına administrativ protokol nomur menen 043558 nomurlu İpaçenene Çatırlık milisi degen 234 saça şart vermeden administrativ protokol tüzüldü. Ne временно protokol verildi. Nasıl ki? Toxtağa ketkeniniz için administrativ protokol tüzülüp, qaytıp gelgeningizde yarışa öyle protokol yazıp verildi. Кезекте жол ережелеріне арналған маалыматтық видеороликті сунуштайбыз. Бишкек шаары боюнча азыр чоң-чоң көчөлөрдүн кезилишине жаңы 4 фазалуу жол чырагы орнотулган. Каяка орнотулган болсо, ал көчөлөрдө чындыгында тыгын азайып калды. Бирок ошого карабастан биздин айдоочулар жол чырагына карабастан бири-бирин торуп, жана ошондой эле экинчи катарга чыгып, жол эрежесин сактабастыктан кээ бир көйгөйлөр жол тыгынын түзүп атышат. Мындай кесилиштерде жолдун борбордук бөлүгүн табуу керек. Көпчүлүк айдоочулар солго буруу ыкмада туура эмес бурулуп келишет. Мына бул учурда жол эрежеси бузулду. Жолдун кесилишинин борбору айдоочунун сол жагында болуп жатат. Башкача айтканда, туура эрежени көрсөтө турган болсок, айдоочу мындай кесилиштен бурулуп жатканда борбордук бөлүк айдоочунун оң жагында болушу керек. Маңдайындагы каршы бурулуп жаткан унаа оң тарабында калып, бири-биринин жолун тоспой, жол тыгындарын жаратпайт. Эгерде борбордук бөлүк сол жакта болуп калса, анда автоунаа жогорку видеодо көргөндөй унаалар бири-биринин жолун тороп калышат. Өлкөдө 112 кызматы иштеп баштады. 112 кызматы бул өзгөчө кырдаал жаралганда, жаратылыш кырсыктары, укуктардын бузулушу, орлардын дүрт этүүсүндө жана энергетика тармактардагы аварияларды чакыра турган бардык чукул кызматтардын бирдиктүү номуру. Чалууларды кабыл алуу бүткүл Кыргызстанда ишке ашат. 112 номуруна чалып, жарандар чукул кызматтардын кепилдүү жардамына эгедер болушат. Ошондой эле 112 кызматы окуя болгон жерге бир нече чукул кызматтарды жөнөтүүгө мүмкүндүк ачат. Эмеслер чалууну 112 Кыргызстан уюлдук колдонмосу аркылуу жүргүзүп, окуя болгон жерден сүрөт же видео жөнөтө аласыздар. Өзүңөрдү жана жакындарыңарды сактагыла. Эскерте кетсем, ушул сыяктуу окуяларга жана башка мыйзам бузуу фактыларына күбө болсоңуздар, экрандагы телефон номуруна же болбосо WhatsApp аркылуу байланышсаңыздар болот. Ушул жана башка чыгарылыштарды YouTube порталында көрө аласыздар. Кайрадан эфир аркылуу көрүшүнчө сак саламатта болуңуздар.